Кыргызстандын жаштар курамасынын оюнчулары Камшыбек Ташиевди жылуу маанайда өздүк майрамы менен куттукташты. Түркменстан менен болгон оюнда жеңиштен кийин Кыргызстандын жаштар курама командасынын оюнчулары Камшыбек Ташиевди жылуу маанайда өздүк майрамы менен куттукташты. КФБ башчысына команда оюнчулардын кол тамгалары бар топту белек кылышты. Белгилей кетсек, Камшыбек Ташиев 27 сентябрда 56 жашка толду. Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курамасы Түркменстанды 1-0 эсебинде жеңишкен. Азия биринчилигинин финалдык бөлүгүнө Тайпанын жеңүүчүсү жана Тайпада эң мыкты көрсөткүчтөр менен экинчи орунду ээлеген 5 курама жолдомо алат. Маалымат багы аралаш маалыматтар. Урматтуу биздин атабыз мындай айтканда биздин туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Команда баарыбыздан эң негизгиси аман эсен болуңуз. Главное аман эсен болсо, үй бүлөңүз аман эсен болсо болду. Калган баарына чоң рахмат сизге, ушундай шарттар түзүп бергенге, бизге ишенгенге, биздин возрастка ишенгенге сизге чоң рахмат. Ошол туулган күнүңүз менен куттуктайм. Рахмат. Эң негизги Ысык көлдө селден жабыркаган айылдын жашоочулары көчүрүлөт. Мындай чечим 27 сентябрда министрлер кабинетинин жыйынында кабыл алынды. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, айыл тургундары коопсуз аймактарда көчүрүлүп, керектүү жардамдар көрсөтүлөт. Маалым болгондой, токтом долбоору президенттин Ысык көл облусундагы Карым укуктуу өлкөлүнүн корутундусу жана Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын чечимин эске алуу менен шашылыш түрдө чыккан. Эске салсак, 18 августта Ысык көлдүн бир катар райондорунда нөшөрлүп жааган жамгырдан улам сел жүрүп, темир айылын суу каптаган. Анын кесепеттерин жоюу үчүн 927 адам, 60 атлы бирдек атайын техникасы, анын ичинде 3 өрт өчүрүүчү жана 4 канализациялык унаа тартылган. Маалымат булагы Кактус Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Сузак районунда 3 жашар бала жоголду. Жалал Абадта 3 жашар наристени издөөгө 144 адам чыкты. Жалал Абад шаарында алдын ала маалыматка караганда 2024 жылдын 26 сентябрында саат 13:00 чамасында 2021 жылы туулган ТБ аттуу наристе үйүнөн чыгып кеткен. Тагыраагы Ырыс айылынын Кожо Назаров көчөсүндө үйүнөн чыккан боюнча дайынсыз жок болуп жаткандыгы тууралуу маалымат жүзеки кызматына түшкөн. 3 жашар наристени издөө үчүн Жалал Абад шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 12 куткаруучу, ИИМден 72 куткаруучу, жергиликтүү тургундардан 60 адам, жалпы 144 адам тартылган. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Япондор маркумду чын эле өрттөшөбү? Көмүү салттары тууралуу маалымат. Япондор адам өлгөндөн кийин эле аны көмүүгө даярдай башташат. Оозун суу менен нымдап, көкүрөгүнө бычак коюшат жаман духтардан коргоо үчүн. Маркумдун айланасына гүлдөрдү коюп, көбүрөөк жеттүү шам жагып коюшат. Кээ бирлери диний ишенимдерине байланыштуу өлгөн адамды ак нерсе менен жабышат, каардуу духтардан коргоо үчүн. Маркумду жуугандан кийин бетине атайын макияж жасашат. Жакындарына тирүүдөй көрүнсүн деп аларга киномо, эркектерге костюм, шын кийгизишет.
Табыттын ичинде маркумдун сүйүктүү буюмдары менен кошо алтын даана тыйын кошо салышат. Легендага таянсак, бул 6 даана тыйын менен маркум аркы дүйнөдө дарыядан өтүү үчүн төлөйт. Андан кийин коштошуу үчүн храмга келишет. Келгендердин баары кара түскө кийинишип алышат. Алардын молдосу насаат окуйт, жакындары айланасында турушат. Үнүн катуу чыгарып, кыйкырып бакыруу жок. Келгендер маркумдун жакындарына атайын жаназа үчүн жасалган конверттерге акча алып келишет. Суммасы маанилүү эмес, берген адамдын абалына, шарттарына жараша алып келе беришет. Маркумдун эртеси күнү узатышат. Бул күнү баары коштошат. Көкүрөк баш тараптарына гүлдөрдү ташташат. Кечирдим сени, сен да мени кечир маанисинде буддисттик аяттар окулгандан кийин маркумду өрттөөчү жайга алып жөнөшөт. Ал жерде жакындарынын баары күйүп атканын көрүп, ал үнсүз сөзсүз коштошуп турганы жакшы деп эсептелет. Көбүнчө 7-49 күндөрү маркумду эскерүү кечелерин кылышат. Ошондой эле жылына 4 жолу эскерип турушат. Бүгүн кечинде милициянын кайгылуу кызматы Бишкек менен Чүйдө бардык машинаны токтотуп текшерет. Рейдтин жүрүшүнө автоунааны катуу ылдамдыкта айдаган, мас болуп башкарган, бейбаштык кылгандар жана башка жол эрежесин бузгандар катуу жазаланары эскертилди. Маалымат булагы Спутник AG. Зелим баламдын омурткасында сколиоз 3-чү степендеги сколиоз болуп эсептелет. Бул ошо Z формасында мындай болуп кеткен. Азыркы учурда көмкөрөсүнөн, чалкасынан жата албайт, кыйналат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Мен Шабданова Гүлбарчын, менин уулум Баяман ушу кичинекейинен бери, тирүүлүгүнөн бери сколиоз оорусуна кабылып келет. Азыркы учурда Турция мамлекетине операцияга даярданып жатабыз. Кыргыз элинин жардамы менен акча топтолуп калды. Азыркы учурда 300 миңдей каражат жетишпей турат. Урматтуу кайрымдуу кыргыз элим, ошо балама дагы да болсо жардам сунушуңуздарга тилектешмин. Бизге берсеңиздер, сиздерге Аллахым 10 эселеп, 100 эселеп кайтсын. Баарыңыздарга рахмат. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Менин атым Баяман. Мен 20 жаштамын. Мага азыркы учурда Түркия өлкөсүнө операция болгонун жатат. Дагы кайрымдуулук кылып коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. 5 сом, 20 сомдон болсо да жардам кылып коюңуздарды суранам, урматтуу кыргыз элим. Реквизиттер өзүмө ачылган, өзүмө караштуу Мбанк акыр жагы 2404 Баяман А деп чыгат. Өзүмдүн картам Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Дагы кайрымдуулук